2008-жылдын жайында менин жашоом таптакыр башка нукка өзгөрдү. Пекин Олимпиадасында күмүш байген ээси болдум. Биз залда турганда Кыргызстан желеги желбирегенде мен жашоомдогу эң жоопкерчиликтүү учур экенин сездим. Учурда мен азыр грек-рим күрөшүнүн құрама командасынын башкы машыктыруучусу болом. Мен үчүн бул чоң жоопкерчилик деп эсептейм. Мен өз окуучуларыма жөнөкөй кеңеш берем. Өз күчүн мектеп рекетчилиги же көчө мушташтарына колдонгон спортчулар эч убакта жакшы ийгиликке жете албайт. Сенин эң күчтүү каршылашың бул ачуулук калтыруу, агрессия жана эпсиздик. Дал ушул сапаттарды багынсаң, сен чыныгы чемпионсуң. Ачык өкмөт саясатынын алкагында Тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев министр байланыштуу акциясынын экинчи баскычына катышты. Абдулдаев ата мекендик маалымат каражаттарынын түз эфирлерине катышып, Кыргызстандын тышкы саясатында экономикалык абал туурасында суроолорго жооп берди. 20 апрель дүйшөмбү вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева Кыргызстандагы Азербайжандын толук жана ыйгар мукуктуу элчиси Гидаят Оруджеев менен жолугушту. Дамира Ниязалиева ортодогу ишеним мамилелерди арттыруу негизинде эки өлкө ортосунда кызматташтыктын бекемделүүсүнө биздин өлкө чоң маани берерин белгиледи. Вице-премьердин баамында 2014-жылы Кыргызстанда Азербайжандын элчилигинин ачылышы маанилүү иш-чаралардын бири болду. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тарап мамлекеттер ортосунда соода, экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды чыңдоо багытында бир катар маселелерди талкууга алышты. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев Жогорку кеңештин сот укук маселелери жана мыйзамдуулук боюнча комитетинин жыйынына катышты. Вице-премьер-министр аткаруучу бийликтин сот тутумунун бюджетин камсыздоодо үзгүлтүксүз иш жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Бул багытта иштер улана бермекчи жана соттук реформа ачык айкын өтүп, андагы структуралардын ишмердүүлүгү жарандык коом үчүн жеткиликтүү болуш керек деп билдирди Маматалиев. Жыйынтыгында вице-премьер-министр өкмөт тарабынан бул багытта чоң иштер аткарылганын белгиледи. Премьер-министр Жомарт Оторбаевдин төрагалыгы астында Кыргызстандын Евразиялык экономикалык бирликке кошулуусу боюнча ведомство аралык комиссиянын кезектеги кеңешмеси болуп өттү. Кеңешменин жүрүшүндө Москва шаарында 23 февралда кол коюлган келишимдин ажырагыс бөлүгү эсептелген эки протоколуна кол коюлуусуна тийиштүү маселелер талкууланды. Мындан тышкары кеңешме катышуучулары жол картасын ишке ашыруу маселелерин, ошондой эле Кыргызстан менен Россия өкмөтү ортосундагы биздин өлкөгө техникалык көмөк көрсөтүү жөнүндө келишим алкагында бөлүнүүчү $200 миллион өздөштүрүү маселесин талкуулашты. Премьер-министр Жомарт Оторбаев 2015-жылы Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин 70-жылдыгын белгилөөгө даярдык көрүү жана аны өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин кезектеги жыйынын өткөрдү. Жыйын жүрүшүндө министрликтер жана аймактардагы өкмөт өкүлдөрү Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин 70-жылдыгына даярдык көрүү жана аны өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин 2015-жылдын 18 мартында өткөрүлгөн кеңешме жыйынтыгы боюнча коюлган тапшырмалардын аткарылышы боюнча отчетторун сунуштады. 22 апрель шаршемби премьер-министр Жомарт Оторбаев 4 балалуу болгон Нурлан Зарнаев жана Гүлайым Абдулдаеванын үйүнө барды. Жомарт Оторбаев өкмөттүн резервдик фондуна көп балалуу үй бүлөгө 300 000 сом бөлүп берди. Премьер-министр өлкөнүн өнүгүүсүнө негизги критерийлер болуп калктын саны эсептелерин билдирди. Ошондой эле Жомарт Оторбаев 4Мдин төрөлүшү Кыргызстанда өзгөчө сейрек кездешкен учур экенин белгилеп, мындай үй бүлөлөргө көңүл буруу зарылчылыгын белгиледи. Элдин турмуштары оңолсо, оптимизм менен келечеги караса, анда биздин балдарыбыздын да саны көбөйөт, элибиздин саны көбөйөт. Ошондуктан бирден жылдан жылга биздин баягы пропорция өсүп атат. 28 бала 1000 адамга, бул деген жакшы көрсөткүч. 23 апрель бейшемби Кыргыз өкмөтүнүн 1 жыл ичиндеги ишмердүүлүгү боюнча отчетун Жогорку кеңеш алдында Жомарт Оторбаев окузду. Депутаттар министрлер кабинетинин ишин канааттандырарлык деп тааныды. Андан соң Жомарт Оторбаев премьер-министр кызматынан кетүүсүн жар салды. Менин терең ишенимим боюнча демократиялык өлкөдө бийликте эч кандай монополия болбош керек. Биздин өлкөбүз жаңы көз караштарга, жаңы ойлорго, жаңы сунуштарга, алдыга койгон жаңы максаттарга, амбициялык пландарга дайыма муктаж болот. Менин оюмча, азыркы убакта бийликтин аткаруу бутагын дагы бир жолу силкиш керек. Ушул ойдон келип чыгып, мен бүгүн Кыргыз Республикасынын премьер-министрлик кызматы ордунан
кетүүнү чечти. 24 апрель жума президент Алмазбек Атамбаев премьер-министрдин жана өкмөттүн отставкасы тууралуу указга кол койду. Конституциянын 65 жана 87 беренелерине ылайык премьер-министр, вице-премьер-министрлер жана калган өкмөт мүчөлөрү жаңы курам түзүлгөнгө чейин аткарып жаткан кызматтарынын милдетин аткаруучу болуп улантылмакчы. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Жомарт Тоторбаев Жогорку Кеңештин депутаттары жана Oracle Capital Group компаниясынын өкүлдөрү менен Centera Gold компаниясынын ишмердүүлүгүн жакшыртуу маселесин тууралуу сүйлөштү. Жолугушууда премьер-министрдин милдетин аткаруучу 30 мартта аталган компаниянын өкүлдөрүнөн кат келип түшкөнүн эскертти. Лорд Тедди Клан Вильям жана Мартин Грэхэм аларга миноритардык акционерлер кайрылып Кумтөр компаниясында абалга тынчсыздануусун билдиришкен. Ошондой эле коноктор учурда Центерадагы абал бардык акционерлердин кызыкчылыгын коргобой жатканын белгиледи. Андыктан ушул багытта иш алып барып, акционерлердин, алардын ичинде Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иш алып баруу максаты көздөлүүдө. С нами связались как с частными лицами, то есть индивидуально. Некоторые из акционеров, миноритарных акционеров компании Центера. Этих акционеров очень сильно, глубоко обеспокоила та ситуация, которая сложилась между правительством Кыргызской Республики и вообще той ситуацией, которая сложилась здесь, и руководством компании Центера. Мы провели некоторый анализ, и из того, что мы увидели, мы действительно считаем, что есть проблема. Есть серьезные нарушения и недостатки в области корпоративного управления. И мы считаем, что компания управлялась в узких интересах, то есть в узких границах интересов руководства компании, а не в интересах большинства акционеров. А именно это является основополагающим принципом хорошего корпоративного управления. Кроме того, имеются действительно значительные вопросы касательно защиты окружающей среды. И то, что речь идет об активе, который является основным активом Кыргызской Республики, вот этот факт многие акционеры даже не принимали во внимание. Вы также задали вопрос, каковы наши планы. Нас пригласили в том числе и для того, чтобы мы обеспечили большую независимость директоров в Совете директоров Центеры. Мы приняли этот вызов от институциональных акционеров. И мы приехали сейчас в Кыргызстан по двум причинам. И мы бы хотели, во-первых, увидеть, познакомиться с большей частью миноритарных акционеров, то есть познакомиться с Кыргызалтыном, самым большим из миноритарных акционеров. И, во-вторых, мы бы хотели непосредственно знакомиться с тем, что происходит на руднике Кумтор. И мы хотим вам сообщить, что очень печально, руководство компании нас не допустило на сам рудник. Но, тем не менее, мы смогли получить очень профессиональный, очень полный брифинг и информацию от менеджеров, то есть руководства и представителей совета директоров компании «Кыргызалтын». Я считаю, что поведение Аткинсона неприемлемым. И считаю, как открытый вызов государству и акционерам. Господин Аткинсон нарушал законодательство Кыргызстана, пренебрегал решением государственных органов и ведет он себя как, даже не как собственник единый личный, а как хан, который игнорирует суверенное право государства. Как он может не допустить людей, представляющих акционеров, по просьбе правительства, по просьбе от Кыргызалтына? Знают ли вот другие акционеры, что с господином Аткинсоном и его командой у кыргызского народа, кыргызского правительства есть жесткий конфликт, и они нарушили наше законодательство, могут нести уголовную ответственность. И все это именно все это может быть причиной ухудшения работы компании. Они не обращали внимания на наши замечания о том, что нас не устраивает технология затрат, нас не устраивает в определенном плане экологические вопросы, нас не устраивают вопросы, связанные с перспективой освоения этого родника. К сожалению, эти вопросы всегда игнорировались. И это вызывало с нашей стороны, естественно, вызывало с нашей стороны такое недовольствие. Потому что мы не могли прозрачно посмотреть, как же они все-таки управляют этими процессами. Находясь на нашей территории, используя наши недра, и так относиться к руководству страны и руководству этой компании
Тем более, что мы все-таки самые большие акционеры. Это было недопустимо. И все попытки наши как-то выйти на другой уровень взаимоотношений, они не достигли успеха. Я полностью поддерживаю ваши точки зрения и те проблемы, которые вы озвучили. Мы действительно считаем, что руководство ЦТР необходимо заменить, и необходимо заменить некоторые компоненты управления компанией. И действительно были серьезные вопросы, которые нынешнее руководство ЦТР не принимало во внимание, то есть игнорировало, по сути. Одним из наших приоритетов, в случае, если нас выберут в совет директоров, будет обеспечить, что этот актив управлялся эффективно, надлежащим образом в соответствии с лучшими международными стандартами. Летом 2008 года моя жизнь бесповоротно изменилась. Я стал серебряным призером Олимпиады в Пекине. Когда наряду с другими странами-победителями над пьедесталом поднимался флаг Кыргызстана, я думал, что это самый ответственный момент в моей жизни. Сегодня я являюсь тренером национальной сборной по греко-римской борьбе. Всем своим подопечным я даю простой совет. Настоящий спортсмен никогда не применит свою силу против слабого. Спортсменам дана особенная сила. Меньше всего в спорте добиваются успеха те ребята, которые тратят свою энергию на уличные драки и школьный рэкет. Чемпионами становятся те спортсмены, которые борются с самым сильным соперником. А самый сильный соперник – это твои собственные слабости, гнев и агрессия. Kyrgyzstan, so much to discover. Жомарт Оторбаев 23 апрелде Жогорку кеңеште 1 жылдык өкмөттүн ишмердүүлүгүнүн отчетун берди. Жогорку кеңеш аны кабыл алып, министрлер кабинетинин ишмердүүлүгүн натыйжалуу деп тааныды. Бул чечимден соң Жомарт Оторбаев премьер-министр кызматынан кетүү жөнүндө чечимин жарыялады. Жыйында жаңырган өкмөт ишинин отчетундагы урунттуу учурлар менен тааныштырабыз. Өкмөттүн 1 жылда аткарган ишинин отчету социалдык экономикалык өнүгүү параметрлери, экономиканы өнүктүрүүнүн тенденциялары жана жетишкендиктерин көрсөтүү менен чалдырылган. 2014 жылда жүргүзүлгөн экономикалык саясат өнөктөш өлкөлөрдө уланып жаткан басаңдоо жагдайынын терс таасирине карабастан, өлкөдө макроэкономикалык жана социалдык стабилдүүлүктү жана экономиканы өнүктүрүүнүн белгиленген оң динамикасын сактоого мүмкүндүк түздү. Өлкөнүн экономикасын туруктуу өнүгүү траекториясында саптап калууда ишкерлик чөйрөнү жана инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча өкмөттүн аракети эң негизги ролду ойноду. Бизнес ассоциациялары менен биргеликте бир катар принципиалдуу
анын ичинде мыйзам чыгаруу чечимдери кабыл алынды. Өкмөт ишмердүүлүгүнүн алдыңкы максаттары мамлекеттин улуттук өнүгүү стратегиясында аныкталган багыттарга ылайык иш алынып барылды. Мамлекеттик секторду реформалоодо мам кызматты жакшыртуу, паракорлук менен күрөшүү, тоо кен тармагындагы реформалар жана энергетикадагы реформалар кирди. Мамлекеттик сектордун реформасы боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтү мамлекеттик секторду реформалоо боюнча жол картасын жанага кошумча коррупцияга каршы активдүү чараларды иштеп чыкты жана бекитти. Бул программа биздин донорлордун активдүү катышуусу менен иштелип чыкты, каржыланды жана мыкты эл аралык практикаларды чагылдырды. Бул биз үчүн принципиалдуу. Жогорку кесептеги жаш кадрларды тартууга принципиалдуу басым жасалды. Өкмөттө кадрларды жашартуу чечкиндүү жүрүп жатат. Паракорлук менен күрөшүү укук коргоо тармагында да күчөтүлгөн. Күч органдарындагы реформаларда сотко чейинки тездетилген өндүрүш киргизилип, кызматка сынак негизинде кабыл алуу жүргүзүлмөкчү. Бир эле мисалды келтирейин. Милиция кызматкерлерине ишкерлердин ишин текшерүүгө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына белгиленген учурлардан тышкары ар кандай уруксат берүүчү жана финансылык документтерди, патенттерди, квитанцияларды талап кылууга тыюу салынган. Региондогу экономикалык кризис инфляциянын көрсөткүчтөрүнө өзгөчө таасирин тийгизди. Тилекке каршы жылдын жыйынтыгы боюнча инфляция 10,5% деңгээлде болду. Бир жыл ичинде Кыргызстандын эл аралык рейтингдеги абалы жакшыра түшкөн. Мындай 5 мыкты көрсөткүч бар. Биринчиси бизнес ачуунун жеңилдиги, насыялоого жеткиликтүүлүк, инвесторлорду коргоо жана салык төлөмдөр менен рыноктук реформалардын натыйжалуулугу белгиленет. Эл аралык рейтингдер боюнча өзүбүз жөнүндө өзүбүздүн айтканыбыз туура эмес. Башкалардын биз жөнүндө айткандары туура деп ойлойм. Былтыр ар кайсы тармактагы өкмөттүн системалык иши дээрлик бардык эл аралык авторитеттүү рейтингдерде өлкө үчүн жакшы позицияны ээлегенге шарт түздү. Мисалы, бүткүл дүйнөлүк экономикалык отчетко ылайык Кыргызстан 2014 жылы өткөрүлүп жаткан реформалардын натыйжалуулугу боюнча дүйнөнүн биринчи 5 өлкөлөрүнүн катарына кирди. Ошого биз сыймыктанышыбыз керек. Кыргызстандын бажы биримдигине жана Евразиялык экономикалык аймакка интеграциясында бир катар мыйзам долбоорлоруна толуктоолор киргизилди. Тиешелүү лабораторияларды дайындоо иши да уланууда. Ошондой эле бажы пункттары дайындалып жатат. Заманбап жабдуулардын биринчи комплекттери Кыргыз Республикасына жеткирилди жана өткөрүү пункттарында орнотулуп жаткандыгы маанилүү. Бул процесс буюрса башталып, буюрса кыска мөөнөттө биз ошону бүтүрүп беребиз. $1 миллиард өлчөмүндөгү Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду түзүлдү. Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономика союзга кошулуусу боюнча жол картасын жүзүгө ашыруунун алкагында 38 мыйзамга жана башка 74 ченемдик укуктук актыга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Мамлекеттик кызмат тутумун реформалоо ишинде ачык өкмөт саясаты ишке киргизилип, министр байланышта акциясы ишке ашты. Ошондой эле мамлекеттик жетекчилердин милдеттенме пландарынын тизмеси бекитилди. Ар бир жетекчинин жеке ишин баалоого коомчулукка мүмкүндүк берген мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жана өкмөттүн областтардагы ыйгарым укуктуу өлкөлөрүнүн иш милдеттеринин жеке планын бекитүү боюнча демилге ишке ашырылды. Азыркы убакта ар бир министр, ведомство жетекчи, губернатор өзүнчө бир жеке пландар бекитилди. Биз быйыл ошол практиканы акимдердин жана эл өкмөттүн жетекчилеринин деңгээлге жеткиргенбиз. Былтыр маданият тармагында Курманжан датка кинотасмасынын тартылып бүтүшү, алгачкы жолу болуп өткөн көчмөндөр оюндары Кыргызстанга болгон туристтердин кызыкчылыгын арттырды. Өлкөдө туруктуулук камсыздалып, туризм тармагынын көтөрүлүшүнө алып келди. Былтыркы жылы Кыргызстанга биринчи жолу 4 миллиондон көп турист келди. Бул цифраны биз сөзсүз көбөйтүш керек быйылкы жылы. Ошол болуш үчүн сөзсүз биз
тынчтыкты жана тартипти сакташыбыз керек. Кыргызстандын энергетикасы жана өзгөрүүлөрдүн энергетикалык көз карандысыздыкка ээ боло турган аракети көрүлүүдө. Бул жаатта жоготууларды кыскартуу максатында электр энергиясын коммерциялык эсептөөнүн алдыңкы автоматташтырылган тутуму киргизилди. Ошондой эле энергокомпаниялар ортосундагы каражаттын айкын бөлүштүрүлүшүн камсыздоо үчүн көз карандысыз эсептик борбор түзүү каралган. 2014 жылга туш болгон суунун эң эле тартыштыгына карабастан өкмөт 2014-15 жылдын күзгү кышкы мезгилинен калкты жана бизнести авариялык өчүрүүсүз чыгарууга жетишти. Эң негизгиси кышында жарандарыбыздын үйлөрүндө свет да, жылуулук да болду. 2014-2017 жылдарга карата электр жана жылуулук энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясат ашырылган. Ал тарифтер энергетикалык коопсуздукту камсыздоо үчүн оңдоо реконструкциялоо иштерине кеткен чыгымдарды толук жабууга саналган. Токтогул суу сактагычындагы суу энергетикалык ресурстарды сактоо максатында сууну үнөмдөө боюнча чаралар да көрүлгөн. Кыштан чыгуунун негизги маселеси Токтогул суу сактагычындагы 5,5 миллиард куб метрлик чектелген деңгээлден жогору сууну сактап калуу болчу. Ушул максатта биз 1,5 миллиард киловатт саат өлчөмүндөгү кымбат электр энергиясын Казакстандан сатып алдык. Бирок эң маанилүү болгону биз энергияны үнөмдөө, көмүрдү жана газды пайдалануу аркылуу 1 миллиард киловатт саат энергиясын үнөмдөөгө жетиштик. Ошентип 1,5 миллиард куб метр сууну сактап калууга мүмкүндүк болду. Кыргызстандын аймагына жаратылыш газын жеткирүү жана бөлүштүрүү боюнча орус-кыргыз өкмөттөрү ортосундагы макулдашууга кол коюлуп, Кыргызгаз бардык активдери менен Газпромго $1 сатылды. Бул Кыргызстандын газ берүү тутумунда бир катар оңдоп түзөө иштерине өөлгө төздү. Ошондой эле газ тармагындагы инфраструктураны жакшыртуу максатында 20 миллиард рубль инвестиция салынуу кепилделген. Өлкөнүн керектөөчүлөрү үчүн газдын баасы орточо эсеп менен 21% дароо эле төмөндөдү. Өлкөнү газ менен камсыз кылуу боюнча тарыхта болбогондой инвестициялык программа болжолдонуп жатат. Жакынкы 3 жылдын ичинде Газпром Кыргызстанга 45 миллиардтан ашуун сом түз инвестиция кылмакчы. 2030 жылга чейин өлкө боюнча газификациянын деңгээли 3 эсеге өсүп, 60% жетет. Мамлекеттик жөлөк пул берүү жаатында калктын аярлуу катмарына 400 миңге жакын жаранга колдоо көрсөтүлгөн. Ошондой эле пенсиялык тутумду өнүктүрүү концепциясы кабыл алынды. Социалдык тармак өлкө бюджетиндеги кыйынчылыктарга карабастан өлкө үчүн алдыңкы тармактардын бири экени белгиленет. Мамлекеттик бюджеттин социалдык муктаждыктарга кеткен чыгым үлүшү жогору саналат жана ал 50%га ашуун төлөмдү түзөт. 2014 жылы 1 ноябрына карата пенсиянын орточо өлчөмү 4600 сом түздү. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн минималдуу кепилденген кирешесинин деңгээли 10%га өсөт. Ушул чарага ылайык аз камсыз болгон балдарды социалдык жактан колдоонун өсүшү 90%га жетет. Биометрикалык маалыматтарды чогултуу боюнча улуттук компания массалык кулланууда. Учурда өлкө боюнча 2 миллиондон ашуун жаран биометрикалык маалыматтарын тапшырган. Аталган маалыматтар менен жарандар келе жаткан парламенттик шайлоодо добуш берүү мүмкүндүгүн алышат. 2015 жылдын май айында биз биометрикалык маалыматтарды пайдалануу менен 4 райондо жергиликтүү кеңештерге депутаттардын пилоттук шайлоосун өткөрүүгө даяр болобуз. Санариптик берүү боюнча 2014 жылдын ноябрында Кыргыз Телеком керектүү стандартында санариптик жана спутник телеберүүнү жүргүзө баштады. Өкмөт ишмердүүлүгүнүн 1 жыл ичинде көп көйгөйлөр жаралып, кээ бир тоскоолдуктардан улам жетишерлик деңгээлде натыйжа чыкпай калган учурлар да бар болду. Бирок ага карабастан парламент өкмөт ишмердүүлүгүн канааттандырарлык деп тапты. Тиешелүү баа берилген соң өкмөт башчы отставкага кетүүсү тууралуу жарыялады. Менин терең ишенимим боюнча демократиялык өлкөдө бийликте эч кандай монополия болбош керек. Биздин өлкөбүз жаңы көз караштарга, жаңы ойлорго,
жаңы сунуштарга, алдыга койгон жаңы максаттарга, амбициялык пландарға дайыма муктаж болот. Мен оюмча, азыркы убакта бийликтин аткаруу бутагын дагы бир жолу силкиш керек. Ушул ойдон келип чыгып, мен бүгүн Кыргыз Республикасынын премьер-министрлик кызмат ордунан кетүүнү чечтим. Биринчиден, мен жеке инсан катары сизге өзүмдүн баамды бергенге руксат бериңиз. Мен сиздин ушу бүгүнкү күндөгү граждандык позицияңызга туруп, ушундай чоң олуттук адамга барганыңызга мен баа берип атам. Ошондуктан сизге мындан ары ийгилик, ден соолугуңуз бекем болсун. Сиз мамлекет үчүн, эл үчүн, тарых үчүн керек болосуз. Ошондуктан сиздин ишиңизге биз ыраазычылыгыбызды билдирип коелу. Сиз өзүңүздүн аткаруу бийлигиңизди, өкмөттүн аппаратын мурдакытай кол менен башкарган премьер-министр эмес, цивилизациялуу жол менен башкарганга аракет кылган премьер-министр катары тарыхта каласыз деп ойлойм. Мына ушу жерде отурган вице-вицелериңизден баштап бир топ министрлер менен сүйлөшүп жүрөм. Баарлар айтып атышат, бизге конкреттүү тапшырма берип, анан эркиндик берип, ушуну аткарасыңар деп мүмкүнчүлүк берген деп айтып келатышат. Бул жагына мындай жылуу пикирлерди биз сиздин кол алыңыздагы иштеген кишилерден угуп келатабыз. Бу дагы сиздин иш стилиңиз жөнүндө маалымат берип турат. Тазалыгыңыз жөнүндө дагы айтып жүрүшөт. Мунун баары үлгү боло турган нерселер эле. Мына бүгүнкү дагы сиз баягы кызматтык креслоңузду кучактап жатып алып, мен кетпейм дебей, шыкырдаалга жараша, балким өзүңүздүн ошондой пикирге келгениңизге жараша келип ачык айтып кетип атканыңыздын өзү дагы үлгү боло турган нерсе. Кыргызда мынтип жөн эле мен отчетун бердим, анан канааттандырууга алдым, бүттү мен кетпейм дегендер көп чыкмак. Сиз тескерисинче канааттандыруулук деген баалуу алып кетип атканыңыздын өзү эле үлгү да. Ошондуктан мен өзүмдүн атыман, биздин фракциянын атынан, мүмкүнчүлүк болсо коалициялык көпчүлүктүн атынан Феликс Шаршенбаевичте турат, ак киши айтат болуш керек, ыраазычылык билдирип коеюн деп чыктым. Ишиңизге, буга чейинки жасаган эмгегиңизге биз ыраазычыбыз. Мындан кийин дагы Кыргызстан үчүн керек болосуз. Ар дайым ушундай иш стилиңизден жазбай жүрө бериңиз. Менин коллегаларым айтып атат, көп макташтын кереги жок кетип аткан деп. Туура айтып атышат. Бирок жакшыны жакшы деп коюп айтыштагы көзүң жеткен нерсени айтып коюш калысы керек. Кудай колдогон нерселер болду. Ошто свет жок болуп калды. Мен аябай корктум. Быйыл свет жок болот, тополоң болот деп. Бул дагы сизди Кудай колдоп, свет болду, өчкөн жок. Токтогул кесиндеги баягы суунун немесинен болуп атты да. Экинчи айтарым, мына Баткен окуясы биринин артынан бири катуу болуп атты. Бул дагы өзүнө өзү ордуна түштү. Жомарт Кайыпович, мына азыр коллегаларым айтты. Мен биздин тазим кылган жерибиз бир гана сиздин тазалыгыңыз болду. Ачыгыл айтыш керек, Жомарт Кайыпович, сиздин колуңузда иштегендердин оюна карабастан, даже бүгүнкү күндө мына Шакиров мырза отурат, Кыргыз Алтын. Ал дагы сизди колдогон жок. Эл боло бере сүйлөштү деп, бирок Кудай бизди сактады, биз ошого барбады деп, ошол айткан сөзүңүз үчүн мен ачыгыл айтайын, мен сизди сыйлайм. Жомарт Оторбаевдин отставкасына кечээ өлкө башчы кол коюп берди. Маалымат каражаттарында Жомарт Оторбаев өз ишин мыкты аткарууга болгон аракетин жумшаганын белгилешип, жогорку бийлик анын айрым амбициялуу кадамдарын колдоого ала албай койгонун жазып чыгышты. Өз кезегинде Жомарт Оторбаев жашоосундагы башкы максат эл үчүн жана мамлекеттин өнүгүүсү үчүн болгонун айтып, бул багытынан жазбасын билдирди. Айтмакчы, Оторбаевдин өкмөтү жогорку кеңештин 5-чакырылышында отчетун тапшырып, аны жактырууга жетишкени боюнча алгачкы болду.